Кечээ ырчы Асель Кадырбекова жана анын жолдошу Нурлан Насип 2 айлык кызына той берип катуусунга алынды. Жыйынтык той деп аталган бул тойдо эстрада жылдыздары катышып, Instagram баракчаларына тынымсыз бөлүшүп, Аяш кызы Дарьяны куттукташкан. Кызыгы интернет колдоочулардын көпчүлүгү бул тойду суктануу менен карап, өздөрүнүн пикирлерин жазып калтырса, айрымдары бул кичинекей кыз эмнени билмегиле, мындай чыгымдын кимге кереги бар? Ушул силер жасанып эле той бергениңерди койбодуңар. Андан көрө аманчылыгын тилеп олтурбайсыңарбы кызыңардын деп сындуу ойлорун жазып калтырышкан. Маалымат булагы аргумент KG. Куудул жана алып баруучу Гүлжайна Атаканова кечээ Instagram баракчасына сыйланган Арда грамотанын сүрөтүн жүктөп, Кара Суу элиме ыраазычылык билдирем. Кара Суу айыл өкмөтүнүн башчысы Руслан Бекназаровго рахмат айтам деген ыраазычылыгын билдирди. Грамотадагы бир нече грамматикалык каталар катталуучулар арасында дароосунга алынып, башка социалдык тармактарга тарап кетти. Ошол эле айыл өкмөтүнүн башчысы Руслан Бекназаров талкуу жараткан грамота тууралуу үн каты Facebook баракчасы аркылуу жооп берди. Кара Суу айыл өкмөтү менен 2017-2018 жылдар аралыгында тыгыз иш алып барышкан. Ар тараптуу жардам көрсөтүшкөн демөөрчүлөрүбүз Арда грамотасы менен сыйланышкан эле. Грамотанын текстин өз телефонундан WhatsApp аркылуу жибергем. Чыгарган жерден тексттерде өзгөртүүлөр болуп кетиптир. Бул каталарда атайын кылганбы же кокустукпу текшерилет. Кол коюп жаткан учурда убакыт тар болгондуктан текстке маани бербегендигим үчүн жоопкерчилик өзүмдө. Грамоталарды кайра чогултуп оңдоп берүүсүн тапшырма берилди, деп жазды Бекназаров. Маалымат булагы Zaman KG. Позитив командасынын оюнчулары Казакстанда өткөн жайдарман сынагына катышып байгелүү орунга ээ болушту. Бул тууралуу аталган команданын оюнчулары социалдык тармактагы баракчаларына жарыялашты. Ал эми команданын капитаны Актар Рыскелдиев буга чейин универсал менен нонейм командалардан утулуп жүрүп, 2-орунга көнүп калыптырмын. Биз 2 жыл мурун гран-при алганбыз. Ошондуктан Кудайга шүгүр. Кыргыз өлкөсүнүн атынан ойнобойсуңарбы дегенде, ишимди таштап аттанам го чиркин. Кызматым мекениме. Командадагы жигиттерге ыраазычылык билдирем. Азаматсыңар. Колдон келишинче аракет кылдык. 2-орунда эле оюнчук эмес. Албетте гран-при үчүн барганбыз, бирок айла жок. Демек 2-орунга даярданганбыз деген билдирүүсүн калтырган. Ал эми Актан Рыскелдиев оюнда 1-орунду Ного элинин күлкү жаратуучулары алганын Супер KG порталына айтып берди. Шоумен сынакта татар, башкыр, каракалпак, казак жана Ного элинин өкүлдөрү оюн көрсөткөнүн кошумчалады. Жайдарман түрк тилдүү мамлекеттер катышкан күлкү сынагы. Сынак Нур Султан шаарында орун алган. Маалымат булагы Супер KG. Негизи менин оюнча ар бир эле эркекке үй оокатынатын, келечекте балдарынын нениси боло турган жөнөкөй айымдар жагат болуш керек. Мен жубайымдын бардык эле сапаттарын баалайм. Ушул кемчилиги деп баса белгилеп айта албайм. Эми ар бир эле жубайдын ортосунда болчу кичинекей таарынычтар бизде деле болот. Бирок бат эле кайра тил табышып алабыз. Маалымат булагы Леди KG. Неврология адистердин айтымында мээдеги электрдик сигналдардын синхронизациясы күнү бою чогуу. Биргеликте өткөргөн адамдардын мээсинин иштөө толкундары убакыттын өтүшү менен окшош болуп кала тургандыгын аныктап чыгышкан. Ал толкундар чогуу турган адамдардыкы окшош болуп калат. Тагыраак айтканда, бири-бири менен узак убакыт чогуу убактысын өткөргөн адамдардын мээсинде гармония пайда болот. Мисалга 2 апта бою бир кино, бир китеп, бир тажрыйба жана чогуу бир нерселерди сүйлөшкөн 2 адамдардын тил, сезими жана көз карашы бир болуп чыккан. Бул жашоодо туура кабыл алчу эң туура чечим ким менен көп убакыт өткөрсөңүз ошол адам менен чогуу кабыл алган чечим болуп саналат. Маалымат булагы Zaman KG. Неврология адистердин айтымында мээдеги электрдик сигналдардын синхронизациясы күнү бою чогуу. Биргеликте өткөргөн адамдардын мээсинин иштөө толкундары убакыттын өтүшү менен окшош болуп кала тургандыгын аныктап чыгышкан. Ал толкундар чогуу турган адамдардыкы окшош болуп калат. Тагыраак айтканда, бири-бири менен узак убакыт чогуу убактысын өткөргөн адамдардын мээсинде гармония пайда болот. Мисалга 2 апта бою бир кино, бир китеп, бир тажрыйба жана чогуу бир нерселерди сүйлөшкөн 2 адамдардын тил, сезими жана көз карашы бир болуп чыккан. Бул жашоодо туура кабыл алчу эң туура чечим ким менен көп убакыт өткөрсөңүз ошол адам менен чогуу кабыл алган чечим болуп саналат. Маалымат булагы Zaman KG.